Бүгін 7 мартта Бишкек-Ош унаа жолуна кар көчкү түшүп, саат 11:30-дан тарта Сосновка посту унаалардын бардык түрү үчүн жабылды. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Чүй облусунун Жайыл районунда Бишкек-Ош унаа жолунун болжол менен 120-121 чакырымында Абла тилкеси кар көчкү түшкөн. Кардын көлөмү такталууда. Учурда жол убактылуу жабык. Алдын ала маалым болгондой, жерине тазалоо иштерин жүргүзүү үчүн атайын техника жана куткаруучулар тартылган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кошумча маалымат берилерин кошумчалады. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздар амансыздарбы? Урматтуу каналыбыздын жалпы эле Полотбек Айдаркулов жана Полотбек Лайф каналыбыздын кадырлуу көрүүчүлөрү, сиздер ар дайым активдүү болуп тура бериңиздер. Россия менен Украинанын ортосундагы жаңжалга байланыштуу көпчүлүк блогерлер, ютуберлер иш таштоосу мүмкүн болуп күтүлүп жатат. Ал эми биз дагы ушул белгилүү бир себептер менен каражат төлөнбөй калды. YouTube тармагында блогерлерге жана ютуберлерге себептерден улам акча төлөнбөй калды. Ошол себептен көпчүлүгү иш таштоосу мүмкүн. Ошондуктан бул дагы убактылуу иш таштоо болот. Албетте мунун баары калууна келет. Кудайым буйруса, жакшы күндөр алдыда жакшы видео роликтер менен сиздерге ар дайым жеткирип турабыз. Мен ар дайым сиздерге ушул видеолорду иштеп турууга, кандай болбосун жаңылыктарды чыгарып турууга жана ошондой эле дүйнөдөгү эмне болгон бир кырдаалдар болсо, сөзсүз түрдө Кыргызстандагы чогуу талкуулоочу маселелер чыгып калса, сиздер менен бөлүшкөнгө ар дайым даярмын. Жана мен иштеп турууга сиздер менен биргеликте ушунча менин подписчигимди сыйлап, сиздерди урматтап, ар дайым экранга чыгып, бири-бирибиз менен күнүгө жүз көрүшүп турганга даярмын деп чечтим. Албетте ушул видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жаңыдан келген коноктор болсо, албетте жандагы коңгуроочуну да басып коюңуздар. Бул дагы Аллах Тааланын бир сыноосудур. Кудайым буйруса, дүйнөдө тынчылык болсун. Россия менен Украинанын ортосундагы согуштар дагы токтойт. Ал эми бейпилдик орнойт деген максаттабыз баарыбыз. Бул дагы өзүнчө бир маселе болуп жатат. Европалар санкция салды. Европада санкцияны салган кесепети бул. Мисалда сиздерге айта кетейин, SWIFT которуулар сиздин уулуңуз эгерде Америкада болсо, же болбосо Германияда болсун, батыш өлкөлөрүндө болсун, алар эгерде акча которо турган болсо, ал акча жетип келбейт деген мааниде. Россия аймагына жетип келбейт SWIFT которуудан. Ал эми санкциялар салынган себеби дагы башка себептери бар. Audi жана башка ушундай унааларды чыгарган Германия өлкөлөрү чектөөлөрдү койду. Батыш өзү чектөөлөрдү коюп атышат. Бирок мунун аркасында менин оюмча, жеке эле оюмча, ушу батыш өзү зыян тартып калат го деген ойда. Google, Apple компаниялары дагы өздөрүнүн иштерин чектеди жана Россиянын ичиндеги блогерлерге дагы ал жерде ушунчалык кыйын болуп калды деген маани. Бул бирок санкциялар убактылуу болгонуна байланыштуу. Эгерде согуш тынчып, эки тарап чечилсе, тынчтык жолу менен чечиле турган болсо, албетте баардыгы калууна келет деген үмүттөбүз. Баары калууна келсе, мурдагыдай эле Россия өнүгөт, өсөт, Кыргызстан дагы өсүп өнүгөт, ушинтип өсө берет деген үмүттөбүз. Ал эми Россияга мунун эч кандай, мисалы, санкциялардын таасири тийбейт дегендер болушу мүмкүн. Санкциялардын таасири элге тийиши мүмкүн да. Доллар көтөрүлүп кетти жана ошондой эле рубль түшүп атат. Булар ушундай, мындайча айтканда дүйнөлүк держава, мындай дүйнөлүк башкаруучулар ушулар эле бир күндө ушундай иштерди кылып коюп атышат. Кудай баарыңыздарды, ден соолугуңуздарды чың кылсын. Биз сиздердин кызматыңыздардабыз. Эгерде жарнама берүүчүлөр болсо, ушул жердеги телефон номерге байланышсаңыздар, сиздерге менеджер жооп берет. Менеджер жооп берип, мен сөзсүз түрдө кандай болбосун, мисалы жарнама берем десеңиздер, өзүңүздүн бизнесиңиз болсо, мисалга жер сатам десеңиз, же болбосо магазиниңиз болсо,
же дагы бир кандайдыр малдарыңыз болсо сатууга кое турган болсоңуз, эл журт көпчүлүк көрө турган болсо, ошо көпчүлүк издеп аткан болсо ошол нерселерди, анда ушул жерден биз жарнама кылып берүүгө даярбыз. Албетте ушул номерге жазып байланышып, биз менен байланышсаңыздар, биз тартып калайык, калк кыргыз элине чыгарып бергенге ар убакта бошпуз.